Саламатсыңар балдар. Анда эмесе кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен функционалдык сабаттуулук, башкача айтканда, окуу жана түшүнүү бөлүмү боюнча айрым негизги өзгөчөлүктөрү боюнча тааныштырмакчымын. Функционалдык сабаттуулук. Функционалдык сабаттуулук качан пайда болгон? Функционалдык сабаттуулук деген термин балдар 1957-жылы ЮНЕСКО тарабынан сабаттуулук жана төмөнкү сабаттуулук деген эки түшүнүк менен калыптанган экен. Сабаттуулук жана төмөнкү сабаттуулук деген түшүнүктү кантип ажыратып кароого болот деген суроо болушу мүмкүн. Биринчи, сабаттуулук бул окууга, жазууга, саноого, документ менен иштөөгө машыгуу жана аны адатка айлантуу болуп эсептелинет экен дагы. Ал эми төмөнкү сабаттуулук болсо, бул окуганды жана жазганды гана билүү, аны кабарлай алуу жөндөмүнө ээ болот экен. Функционалдык сабаттуулук термини жөнүндө кандай түшүнүүгө болот? Функционалдык сабаттуулук бул окуганын кагаз бетине эркин түшүрө билүү жөндөмдүүлүгүнө ээ адам жана ал ошого машыккан, билгенин ар кандай тармактарда кабарлашууда, пикир алышууда эркин пайдалана алат экен. Анда эмесе функционалдык сабаттуулук жөнүндө дагы кеңири токтололу. Функционалдык сабаттуулуктун түрлөрү. Биринчи, жалпы сабаттуулук, экинчи, компьютердик сабаттуулук, үчүнчү, маалыматты билүү сабаттуулугу, төртүнчү, коммуникативдик сабаттуулук, бешинчи, чет тилдерин билүү жана аны колдонуу сабаттуулугу, алтынчы, тиричилик, жашоо, турмуш сабаттуулугу, жетинчи, өзгөчө кырдаалдарда өзүн алып жүрүү сабаттуулугу, сегизинчиси, саясий жалпы сабаттуулук. Мына балдар, функция деген өзү бул иш, кызмат аткаруу деген, милдет деген маанини түшүндүрсө, демек биз эмнелерге милдеттүү экенбиз? Эгерде биз окууну өздөштүрсөк, ошол окуган нерсебизди биз кандай учурларда мындай бир пайдалуу кылып колдоно алабыз? Биз окуп эле тим болбостон, ошол окуган алган билимибизди жогоруда айтып кеткен 8 сабаттуулуктун түрлөрү боюнча өздөштүрүүгө үйрөнүшүбүз керек экен балдар. Функционалдык сабаттуулук менен кандай компетенция байланышат? Ар түрдүү технологияны тандоо, пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек экен адам. Ошондой эле ар түрдүү маселелерди көрө билүү жана аны чечүү жолдорун таба билүү мүмкүнчүлүгү. Анан үчүнчүсү, өмүр бою тажабай окуу, билим алууга көнүгүү мүмкүнчүлүгү. Мына ушулар функционалдык сабаттуулук менен биздин компетенциябызды байланыштырып турат экен. Окуу менен функционалдык окуунун айырмачылыгы эмнеде? Окуу бул интеллектуалдык технологияларды өздөштүрүү, маданиятты калыптандыруу, пикир алышууну, жашоодо кезиккен ар кандай маселелерди чече билүүнүн жолдорун оңой табуу мүмкүнчүлүгүн калыптандырат. Окуусуз адам өмүр бою өз жашоосунда эч кандай интеллектуалдык жактан өспөйт. Өз бетинче билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбойт. Ар бир окулган тексттин мазмуну адамды көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү эрктик калыптандыруу касиетине ээ болот. Ар бир адам бир эле текстти ар кандай формада түшүнөт. Бул албетте ошол окуган адамдын билимине, дүйнө таанымына, ой жүгүртүүсүнө, жашоо тажрыйбасына, көргөн билгенине жараша болот. Демек, биз окууну калыптандырсак, биздин жашообуздагы бардык билим алуу чөйрөсүндөгү мүмкүнчүлүктөр ачыла тургандыгын жакшы аңдадыңар болуш керек. Анда функционалдык окуу деген эмне? Функционалдык окуу бул кандайдыр бир берилген конкреттүү тапшырманы чечүү максатында иш алып барат. Функционалдык окууда адам окуган тексти боюнча ар кандай керектүү сөздөрдү таба билүү, колдонулган цитаталардын маани маңызын чече билүү, керектүү схемаларды, график таблицаларды түзүп, өз оюн жалпылоо иретинде айта алуу жөндөмдүүлүгүн калыптандырат. Демек, биздин жалпы республикалык тестирлөөдө дагы мына ушул функционалдык окуу дагы абдан чоң кызмат аткарат экен. Эми балдар, эне тилде окуу боюнча куррикулумдун төмөнкүдөй баалоо, өздөштүрүү, көнүгүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолорду силер менен тааныштырып коелу. Анткени силер жалпы республикалык тестирлөөдө окуу жана түшүнүүдө төмөнкү тапшырмаларды, берилген тапшырмаларды аткарууда төмөнкү өзгөчөлүктөрдү эске алууңар керек.
биринчи үн чыгарып окуу жана аны кабыл алуу. Окулган текстти ар кандай типте информациялык, прикладдык мүнөздө пайдалануу. Экинчиси тексттен керектүү ар кандай маалыматтарды таба билүү, ар кандай булактардан таба билүү деген нерсе. Үчүнчү ММК интернеттен алынган маалыматтарга өз алдынча сын пикир айтууга, баа берүүгө көнүгүү. Төртүнчү илимий булактарды пайдаланууга жана аларга өз пикирин кошумчалоого үйрөнүү. Бешинчи керектүү тексттен таблица, диаграмма, схема, шарттуу белгилерди окуй алуу жана аны пайдаланууга машыгуу. Алтынчы текстте берилген негизги ойлорду окуп, ар кандай стратегияларды пайдаланып ишке ашыруу. Демек балдар, биз жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып жатканда биздин алдыбызга берилген окуу түшүнүү боюнча текст жана тесттик тапшырмаларды окуп атканыбызда, биз тесттик тапшырмаларды белгилеп атканда сөзсүз түрдө ушул 6 критерийди эске алсак, биздин суроолорду чече билүүбүзгө абдан жеңил болорун биз аңдадык. Окуу түшүнүүдө балдар, булумдун пирамидасы дагы бизге чоң жардам берет экен. Мисалы, баалоо деген булумдун пирамидасында биринчи негизги критерий бар. Баалоо бул далилдерди келтирүү, көз карашын коргоо, далилдөө, божомолдоо. Биз текст окугандан кийин сөзсүз түрдө мына ушул нерсеге ээ болушубуз керек. Экинчиси синтез, түзүү, дизайн, ойлоп табуу, иштеп чыгуу, түзүү. Үчүнчүсү анализ, талдоо, текшерүү, эксперимент жүргүзүү, салыштыруу, аныктоо, айырмалоо. Ал эми төртүнчүсү колдонуу же болбосо пайдалануу, көргөзмөлөө, иллюстрациялоо. Бешинчиси түшүнүү, сүрөттөп айтып берүү, түшүндүрүү, белгилерин бөлүп көргөзүү жана башка. Алтынчыбыз бул билим, тизме түзүп чыгуу, атоо, айтуу жана көргөзүү. Мына ушул текст окугандан кийин тексттеги берилген тесттик тапшырмаларды аткарардан мурун силер мына ушул 6 тапшырманы эле аткарып көрсөңөр, демек суроого так жооп бере аласыңар деп ойлоймун. Балдар, окуу түшүнүүдөгү берилүүчү тексттердин типтери. Бардык текстке тиешелүү эмнелер бар? Бул жерде мен 3 нерсени көргөздүм. Биринчиси сүрөттөп айтуу, аңгемеден, ырдан жана адамдын сырткы келбетин, предметти сүрөттөө. Экинчиси баяндап айтуу, аңгеме, ыр, повесть, тамсил, кат, газетадан, журналдан, окуу китептеринен статья, инструкция, реклама, фильмдин, спектаклдин кыска мазмуну, ар түрдүү сайттардагы материалдар болушу мүмкүн. Үчүнчүсү пикир айтуу, жазуу, ойлонуу, жеке пикирин комментариялоо, аргументтештирүү сыяктуу тексттер дагы болушу мүмкүн. Мына ушундай 3 нерсе ушул тексттерде камтылат, балдар. Андан кийин толук эмес текстке тиешелүү нерселер бар. Мисалы, графиктер, диаграммалар, схемалар, кластерлер, таблицалар, географиялык карталар жана жергиликтүү карталар, бөлмөнүн ички, сырткы курулушунун түзүлүшүнүн планы, кирүү билети, транспорттун жүрүү жадыбалды, сайттардын картасы сыяктуу нерселер дагы бул толук эмес текстке тиешелүү болуп эсептелет. Эми бул албетте биздин окуу түшүнүүбүздө анчалык орун албайт. Бизге могу бардык текстке тиешелүү болгон 3 критерий сөзсүз түрдө орун аларын эстеп жүрүшүбүз керек. Окуу түшүнүүдө сөзсүз түрдө адабий билим дагы болот. Демек, адабий билим берүү үчүн окуу деген эмне? Берилген текст окуучунун адабий чыгармага болгон кызыгуусун, андагы идея, тема, маалымат, көтөргөн маселелер, мүнөздөмөлөр адабий тилдин нормасында көркөм, уккулуктуу сүйлөөгө калыптандырат. Окуучу өзүнүн жашоодон алган тажрыйбасы жана дүйнө таанымына жараша көркөм чыгарманы кабылдайт. Чыгармадагы каармандардын жүрүш турушуна керектүү баа берет, окуянын жүрүшүнө ой жүгүртөт. Демек, биз канчалык көп адабий билим алсак, ошончолук биз текстти окуп түшүнүүгө жеңил тапшырмаларды аткарууга мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Биз илимий тексттерди окуганыбызда же болбосо окуп кандайдыр бир билим алып аткан учурубузда сөзсүз түрдө маалымат алуу үчүн окуйбуз, кандайдыр бир нерсени. Окуунун бул түрү, маалымат алуунун бул түрү окуу китептери менен байланыштуу болот. Ошондой эле аларга окуу пособиелери, газета, журналдык статьялар, справочниктер, энциклопедиялар дагы кирет. Текст кандайдыр бир ой жүгүртүүгө, маалымат алуу үчүн колдонулат, балдар. Мындай окуу
алынган маалыматтарга логикалык ой жүгүртүү, кандайдыр бир талаш тартыштарды жаратуу жана аны талкуулоо, далилдөөдө колдонулат. Демек бул сөзсүз түрдө биздин жанагы берилген тапшырмабызда орун алат. Кандайдыр бир практикалык иштерди, маселелерди чечүү үчүн дагы окуу керек балдар. Окуучу берилген тексттеги маалыматтарга ориентация жасай алуусу керек. Бул белгиленген тапшырманы так аткарууга чоң жардам берет. Информация, мисалы маалыматты окуучунун ой жүгүртүүсүнө, анын практикалык жумушун так аткаруусуна гана жардам бербестен, анын жеке жашоосунда да пайдаланууга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындай тексттерде таблицалар, графиктер, сүрөттөр, инструкциялар, расписаниялар, карталар болгондуктан түшүнүүгө кыйыныраак болот. Бул албетте мындай графикалык белгилер биздин окуу түшүнүүбүздө керек болбойт, бирок ошентсе дагы биз кандайдыр бир билим алууда силердин илимий билимиңерди тереңдетүүдө сөзсүз түрдө ушул практикалык иштерди, маселелерди чечүү үчүн дагы окууга машыгып үйрөнүшүңөр керек балдар. Берилген текстти окуп баалоонун критерийлери. Окуучунун жаш өзгөчөлүгүнө жараша кабыл алуусу бат жана күчтүү болушу керек. Мектеп окуучусунун кызыгуусу болуш керек. Окуучунун кабыл алуусу калыптанышы керек. Керектүү маалыматтарга ээ болушу, ой жүгүртүүсү терең болууга аракет кылуусу керек. Текстти кабыл алууда эч кандай терс көрүнүштөргө ээ болбоосу керек. Бул окуучунун талкууга терс таасирин тийгизет. Диний, социалдык абал, саясий туруксуздуктар, улуттук кызыкчылыктар болбошу керек балдар. Демек балдар, биз ушул берилген текстти окуп жатканда өзүбүздү эркин сезип, бардык нерсени туура, так, тез кабыл алууга машыгышыбыз керек экен. Жана жогорудагы айтылган критерийлерди сөзсүз түрдө кайра кайталап окуп, өзүбүздүн тапшырмаларыбызды аткарууга пайдалансак, ошондо бизде эң чоң ийгиликтер болоруна ишенсек болот. Мына балдар, биз дагы ошентип окуу жана түшүнүү боюнча эмнелерди камтып, эмнелерге даярданышыбыз керек экендигин толук түшүндүк. Эмесе ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңар.